Остановка второй маневровый. Готов, резервом выезжаем на 6-й путь. 6-я сидеть, башмаки убирать и на 6-м. Связь только темир жол менен болуп калганына байланыштуу бизде бардык тең темир жол менен ташылган үчүн жумуш аябай эле көп болду. Баарын убагында орду менен жасаганга тырышып баарыбыз тең карантин убагында почти полный состав эле иштеп жүрдүк. Бул жакка келгендин себеби темир жолдун келечеги чоң да. Ушул атайын окуусун окуп, келечекти жакшы үмүт менен келгенбиз. Вагондордун ылдамдыгын көзөмөлдөп жайлатып иштейбиз. Келген вагонду, горкодан түшкөн вагонду ылдамдыгын жайлатып, кийинки вагонго кошулганда ичиндеги товар, груз талкаламагыдай кошуш керек да, акырын кошуш керек. Дары-дармек келет, керектүү Кыргызстанга керектүү бүт нерсенин баары келет да, темир жол мененчи. Ошондуктан биз ар кандай карантинге карабай, ар кандай акыбалга карабай иштейбиз да. Уважаемые работники станции, вы находитесь в зоне повышенной опасности. При нахождении на станционных путях и территории станции будьте бдительны и внимательны, соблюдая технику личной пожарной безопасности. При нахождении на станционных путях привело сюда, знаете, я с детства почему-то меня тянуло на железную дорогу, я даже в детстве, помню, бегала вот на вокзал, и мне нравились вот эти поезда, и позже как-то, может быть, я и забыла про это, но в конце концов почему-то, дать судьба такая, что ли, привела меня именно вот на железную дорогу. Знаете, когда поначалу начинаешь только работать, конечно, голос дрожит, ты переживаешь, что как тебя там услышат, как ты будешь говорить, а потом со временем это все, знаете, как по маслу, как говорится. Мы уже даже не обращаем внимания, оно говорится само по себе уже. Мы уже привыкаем к этому, к своей работе, и в принципе все нормально. Бул жакта станциянын баары көрүнүп турат. Бишкек айдынан Луговойго чейин, Казакстандын ал жакта Луговой станциясына чейин баарын контроль кылып турабыз. Мисалы Бишкек айдынан Сокулук, бүтүн ошол станцияларда Сокулук, Шопоковалар, бүтүн күйүп турганы баары бул питанияларда Фидер 1, Фидер 2 дегендер күйүп турат, баары иштеп турган деген сөз да. Все в норме деген. 10 жылдан ашып калды бияка иштеп атканым. Андан мурун пост ТЦда электромеханик болуп иштечимин. Анан начальстволор өздөрү чечип бияка которушту. Бул жумуш деле мага жагып жүргөн. Бияка деле өзүмдүн максатым бар болчу. Ушинтип телефонго жооп берип, контроль кылып, элер кичине башкарып дегендей жумушум шүгүр өзүмө жагат.
кыйынчылыктар деле болгон жок. Бизде деген жанагындай пропуска берилди баарына. Единственный жанагы жумушка келүү, кетүү убактыларына бир аз проблема болду эле. Сейчас биздин руководствонун атынан 2 автобус жанагы блокпосттордон бир жагы бирөөсү тиги Покровкадан блокпосттон, экинчиси Воен Антоновкада блокпосттон автобусторубуз эртең мененкисин 6:30 ошол жерден чыгып жумушка өз убагында шаардын ичинден айланып өзүнүн точкалары бар. Бүт охват жасаганбыз блокпостторду. Ошо автобус менен пока келип атат. Анан анча-мынча дагы илинбей калган немелерге биздин руководство тоже комендантдарга чыгып компактно жашаган работниктерге дагы пропуск жасап берди.